Ысык Көл облусунун Тамга айылынын тургуну Дарыка Байтерекова жашаган аймакта таза суу чоң көйгөй болуп келген. 1 жылдан бери айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору ишке ашып, Нооруз конушунда жашаган тургундардын кубанычында чек жок. Ар бир үйгө суу киргизилип, айрымдары тиричилик үчүн керектүү шарт түзүп алышкан. Мындай ысык суу саат үйгө душ киргизип алдык. Ушул жакшы эле болуп калды. Мурда сууну ташып иччибиз. 2 көчө алыс барып ошол жактан фляги менен ташып келчүбүз. Кышында абдан эле кыйын болчу. Кээде тоңуп да калчу тыштагы турбалар. Анан эми быйыл жакшы эле болуп калды. Таза суу киргенден бери. Долбоордун колдоосу менен суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Алардын негизги милдети таза сууну жеткирип берүү. Маселен, Тамга айылында буга чейин тоодон ташылып келген суунун 1000 литрин 300 сомдон 500 сомго сатып алып ичишчү. Азыркы тапта элге таза суу 33 сом 29 тыйындан берилип жатат. Бизде ушул жерге келип, элдин ичкен суусу менен ар бир ай сайын элдер келип ушул жерден суу ичкен суулар үчүн акчаларын төлөп, ушул жерден эсептешип турушат. Элдин сууга болгон ичкен суулар үчүн төлөп турган төлөмү аябай жакшы. 100% десек биз жаңылышпайбыз. 100% төлөмдү төлөп, элдин баары көнүшкөн. Август айына 600 сом алынды. Саламаттарыңыз, келип туруңуз. Жарандарга кызмат көрсөтүүдө санариптештирүү боюнча биллинг системасынын программасы иштелип чыккан. Биз 1С программасы менен иштейбиз, биллинг системасы менен. Ар бир айдын аягында 25-ден баштап контроль балдар показания снимать этишет. Алар Илихан приложениясы менен иштейбиз. Алар показания снимать этип бияка жиберишет. Мен бияка 1С программасына киргизем. Квитанциясын сразу чыгарып, анан жашоочуларга таратабыз. 25-ден баштап 10-на чейин. Ошондой эле долбоор менен сууну эсепке алуунун электрондук шаймандары орнотулуп, абоненттердин колдонгон көлөмү автоматтык түрдө көрсөтүлүп турат. Ал атайын программалык камсыздоо менен байланыштырылган. Бизде умный счетчиктер коюлган. Бул биздин компьютерге да туташтырылды. Мына биз издегенде, мына телефон менен эле келебиз. Ачабыз данныйды счетчикти мына издетебиз, поиск кылабыз. Поиск кыламда бирди тапты. Мына издеп атат дагы. Мына экинчисинен тапты. Биякта 2 счетчик турат. Мына ачканда мына 772 тиякта да жазылып турат. 772 мына 156 метр куб сууну көргөздү. Мындан тышкары долбоордун координатору санитардык объектилерди жана курулмаларды, гигиеналык кабиналарды модернизациялоо жолу менен санитардык шарттарды жакшыртуу боюнча иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Биз турган жерде мына 3 өзүңүздөр көргөн бочка турат. Бул 3 бочкада хлор келип аралашат. Хлорду аралашып туруп, өзүнүн өлчөмүндө канча керек өлчөдө бул насостордун жардамы менен резервуарга берет. Бул насостордун аты насосу дозатору деп коет. Ошо насос дозатору сууну алып туруп, хлорго аралашкан сууну керектүү өлчөмдө берип турат. Ошондой эле үй чарбаларындагы санитардык гигиеналык шарттарды жакшыртуу максатында инновациялык ыкманы киргизүү боюнча пилоттук иш-чаралар башталды. Бул жерде Жетөгүздө могул схема боюнча могул жер резервуар, могул жер водозабор. Скважина ушу жерде турат да. Скважина бүткөн. Азыр сеттин 50% бүттү. Общий бул жерде 27 километр труба салыш керек. Ошонун 13,5 километри бүттү азыркы күндө. Бул резервуарда да иш жүрүп атат азыркы маалда. Анан могул ар бир көчөдө иш жүрүп атат. Жер казган боюнча. В общем 50% жумуш бүттү да бүгүнкү күндө. Стоимость 82 миллион. Жүргүзүп жаткан жумуштардын алкагында суу менен камсыз кылуу боюнча мурунку долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашырылган объекттерине тажрыйба алмашуу боюнча адистерге окутуу сапарлары уюштурулат.